Достор, азыркы учурда жарнамалар күндөн күнгө интернет желесин камтып келаткандай. Айрыкча социалдык тармактардан мындай манипуляциялык жарнамаларды, чакырууларды байма-бай кезиктирүүгө болот. Айтып өтсөк, бирөөнүн эркине жана кызыкчылыктарына карабастан өзүнө пайдалуу иш-аракеттерди жасатуу үчүн психикалык мажбурлоо манипуляция деп аталат. Анда мындай манипуляциялык чакырууларга кантип алдырбоо керек деген суроо жаралышы мүмкүн. Достор, эң биринчи биз критикалык ой жүгүртүүбүз зарыл. Ар бир маалыматты алуудан алдын ала анализдеп жана бир канча суроолорго жооп издеп туруу керек. Эгер маалымат ким, эмне, качан, каерде, эмне үчүн жана кандай деген суроолорго жооп берсе, анда толук жана туура экенине ынанса болот. Андыктан достор, өзүбүздү манипуляцияга алдырбастан жана башкаларды да бул нерсеге түртүүдөн алыс болуп, ар дайым маалыматтарды текшерип, анализдеп, акыл кылчап иш кылганга аракет кылалы. Эми кезекти пайдалуу маалыматтарга берсек. Маалымат мезгилинде медиа сабаттуулук жөндөмүн өстүрүүгө суроо талап көп болгондугуна байланыштуу Кыргызстанда бул тармакты өнүктүрүү боюнча бир канча пайдалуу порталдар негизделип иштелип чыккан. Алардын ичинен эң эле кызыктуу жана пайдалуу порталдар жөнүндө кеп кылсак. Биринчиси mediasabak.org онлайн порталы 4 тилде иштелип чыккан. Орусча, кыргызча, тажикче жана казакча. Анын ичинде анимация жана видео сабактар, практикалык көнүгүүлөр, тесттер жана башка кызыктуу жаңы контент менен толукталып турган портал. Бул окутуу портал аркылуу сиздер өзүңүздөрдүн медиа сабаттуулук тармагындагы билимиңизди толуктап, жогорулатып алсаңыз да болот. Жана порталдагы материалдарды өзүңүзгө көчүрүп алганга да мүмкүнчүлүк бар. Экинчиси factcheck.kg маалыматтарды текшерүү боюнча өлкөбүздөгү жаңы ресурстардын бири. Factcheck.kg порталы редакциясында ишенимдүү маалыматтарды пайдалануу аркылуу фейктерди аныктоо менен бирге фактчекинг куралдарын колдонуу боюнча аудиторияга көргөзмө сабактарын даярдап, тергөө журналистиканы өнүктүрүүгө ашкере. Достор, силер кайсы бир маалыматтын тууралыгынан күмөнүңөр болсо, ал маалыматты башкаларга таркатуудан мурда бул портал аркылуу окуяны туура же калп экенин аныктап алсаңар болот. Достор, кезекти көрсөтүүбүздүн ар бир чыгарылышында чыгып жүргөн чын же калп рубрикасына берсек. Кактус компьютердин зыяндуу нурларынан сактайт. Бул чынбы же калппы? Калп. Чын. Бул чын. Чын. Калп. Бул физик студенттердин кактустун пайдалары жөнүндөгү тамашалуу ойдон чыгарылган статьясы болгон. Эч бир илимде ошол нурларды жок кылат деп эч ким далилдеп берген эмес. Ошондой деп уккам. Көзгө пайдасы бар. Себеби көпчүлүк эле мекеме ишканаларга барып калсаң, компьютердин алдына кактус коюп алган көрөбүз. Эгерде татууну көп жесе, кант диабети менен ооруп калуу мүмкүнбү? Бул чынбы же калппы? Калп. Чын. Калп. Бул калп. Калп. Кант диабети кандагы глюкоза үчүн организм жетиштүү инсулин иштелип чыгарбай калышынан улам келип чыккан. Себеби кантты аябай эле көп жегендер кант оорусуна кабылып калат деп ишениш мүмкүн эмес да. Анткени кантта сахар көп болот. Себеби өзүм шириндик жебегенбиз. Себеби көпчүлүк эле арабызда инсандар бар, шириндикти өтө көп жеген инсандар толтура, оорубай эле жүргөндөр бар арасында. Мен оюмча, бул жөн гана кору сөз десек болот. Тузду көп колдонуу организмге зыян. Бул чынбы же калппы? Чын. Чын. Бул чын. Бул чын. Бул чын. Тузду күнүнө 5 граммдан ашык колдонуу организмге зыян. Бул айтылып эле жүрөт эл арасында деле. Көп жесең көзүң жакшы көрбөй калат дегендей, бүт бара жактан эле зыян. Тузду пайда кылат. Зыян себеби бул көп жесең организмге зыян. Себеби туз бул адамдын организминде бөйрөктөргө таш калтырып коюусу мүмкүн. Ошондуктан медицинада айтылып келет, туз бул адамдын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч алып келет. Социалдык тармактарда Гималайда 400 жылда бир гүлдөгөн Махамеру гүлүнүн сүрөттөрү тараган. Бул чынбы же калппы? Калп. 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 Бул калп. Социалдык тармакта жана мессенджерлерде тараган маалыматта Протеа гүлдүн сүрөтү көрсөтүлгөн. Анын мекени Гималай эмес, Түштүк Африка жана ал 400 жылда эмес, жыл сайын гүлдөйт. Ойдон чыгарылган эле нерсе болуш керек деп ойлойм. Себеби мен ал жөнүндө маалыматым жок. Биринчиден мен көргөн эмесмин.
калп деп ойлойм, бирок мунун себебин билбейм, бул жөнүндө маалыматым жок. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбызда Кыргызстандагы медиа порталдар тууралуу аз да болсо маалымат бердик деп ойлойбуз. Саламатта калыңыздар.